келе үйлөнүп алалы. Жана калган айтып атпайм, ушунду айтты чынбы, калп айтабы? Калп айтпайт деди го, мен Аскат менен камчы келип калыптыр. Үйлөнсө экөөбүз артисте бир чүйлөбүз деп элем, ушундай сыяктуу да болду. Бирок, сен эки күйөөңө чай бере берчи, мен азыр келем деп президенттин сүрөтүн ошо жаңы президент болгону тарта илип алгам. Садыр Нуркожоевичтин колунан бир кысып, бир ушу бир сыйлык алып калсам экен деген тилегим бар болчу 1-2 жылдан бери. Мен Садыр Жапаровдун баласымын. Мен Садыр Жапаровдун баласымын деген видеосу бар, тартып алгам. Ай дем, идеальный күйөө болбойт. Аны деген жонойсуң, чаптайсың, аласың. Ынтымак албетте, анан ишеним бири-бирине. Анан калп айтпоо. Ажырашып кетсең эле жашооң салмак калат деген нерселер дагы көп. Абересиң. Дал ушул видеону Кыргызстандын көпчүлүгү жараны көрсө керек. Жолдошу менен мелдешип, бир күндө 100 миңден ашуун катталуучу чогулткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжамал Мамытбекова менен маек курган иштеген жерине келип калдык. Алдыда сизди кызыктуу маек күтөт. Ал эми сиз биздин каналга каттала элек болсоңуз, катталып кетиңиз. Кандайсыз Гүлжамал эже, бүгүн ишиңизге келип калдык. Жаңы жылдык атмосферада экен. Жалпы 2025 жыл сиз үчүн кандай жыл болду? 2025 мен үчүн аябай жакшы жыл болду. Анан бизде мындай аз жаңы жылдын астына келип калбадыңызбы? Жылда, ушу жаңы жылда, ушу 20-сынан кийин ар бир жыл сайын биздин Бишкек Шарк драма театр ушу балдарга атайын жомок, жаңы жылдык бал атыга арналган жомок, артынан анан мындай бал маскарад деп коебузбу, ошондой жылда коюп келишет. Быйыл да ошону азыр даярдын үстүндө. Бүгүн биринчи күн элге ойнодук, аябай кабыл алуусу жакшы. Буюрса, мына 30-суна чейин элге тартуулайбыз. Жыл сайын ушул театрга келген адамдардын саны көбөйүп атат го. Мындай мурунку менен азыркы учурда кандай болуп атат көрүүчүлөрдүн саны, көрүүчүлөрдүн кабыл алуусу спектакльдерди? Чын, бир кездерде кайсы жылдардан бери театрга эл келбей албады беле. Ошолордун катарын биз да көрүп калдык. Бирок акыркы жылдары элдин агымы аябай театрга деп көз карашы өзгөрдү. Концерт эмес, жана фонограмма эмес, театрга көп жаштар өзгөчө келгени аябай жүрөктү кубандырат, сүйүнөбүз. Биздики эле эмес, башка театр, биздин академический театр бар эмеспи, Кыргыз драма театры, ошондой эл батпай турсак кубанабыз. Ансандай бизге да элдин агымы буюрса жакшы көнүп калдык. Биз бул зданияга, имаратка кийинчерээк келдик. Биз башына Чернышевкада, библиотеканын подвалында иштедик да. Андан кийин ортодо аяктан чыгып калып, Орус драма театрга оюндар коюп аттык. Бирок баш калкалап, кийимдерибиз турган жери диалогто, мэриянын астында диалог бар. Фучика жакта ошакта болуп атты. Анан ушинтип жүрүп, анан үйлүү болгондон бери буюрса эл уже көнүп калды. Агымы жакшы, буюрса келип атат. Ар кандай биздинчи театрыбыздын өзгөчөлүгү, биз шаардык театрыбызда мэриянын астында караган. Анан ошо биздин театрга көбүнчө биздин театр эки тилде ойнойбуз. Орусча, кыргызча спектакль, репертуарыбыз да аябай бай. Анан элдин агымы аябай жакшы. Көбүнчө мурда деген орустар көп келчү эле да. Орустар эмне үчүн бизге кыргыздар келбейт деп ушинтип калчубуз чынында элечи. Анан жеңил желпи концертке баргандан көрө десе жок. Кудайга шүгүр, азыр ушу элдин көз карашы өзгөрүп, театрга элдин агымы көбөйүп баратат. Кубандырат. Ушул репертуарыңыздар дагы алмашып атпайсызбы? Ошондо мындай көрүүчүлөрдүн дагы кайсыл репертуардагы спектакльдерге басым жасап атышат? Же мындай өзүңүздөрдүн планыңыздар барбы? Кандай тармакта көбүрөөк иштейсиздер дейм да? Биздики деген көбүнчө мисалы ар кайсы багытта иштейбиз. Орустардын классикасынан да быйыл Достоевскийдин канча бир жылдыгы деп, Островскийдин 200 жылдыгы деп да спектакль элестип жазына чыгарганбыз. Быйыл бизде аябай жакшы иштер көп болду. Жылдын башында эле
азыр мыкты жаш режиссер Улан Карпбеков, Улан мырза деп, коштем келбейт деп Володиндин негизинде бир чыгармасын тартуулады. Аз убакыттын ичинде чыкты, аябай жакшы болуп, дүң болуп, ошол спектакль биздин театрыбызга көбүнчө элге таанылды деп айтсам болот да. Анткени бул фестивальный спектакль болбосо дагы үй бүлөлүк, канткенде үй бүлө менен мындай коом, үй бүлө ажырашуу, канткенде аял кишинин жана зордук зомбулугу бүт чагылдырган аябай жакшы спектакль. Аны эл бир көргөн киши 12 жолу келгендер болду. Көрүп алып, мен муну 12-чи жолу көрүп атам деп, 2 состав менен ойнойбуз. Ошентип ушу спектакльдин агымы аябай келип, айтканда эл аябай келип, ошондон да театрыбызды көп билип, андан тышкары башка спектакльлерибизди кызык келип көрүшүп, буюрса элдин агымы аябай жакшы. Биз репертуарда комедия, көбүнчө биздики ушу драма спектакльдан орус тилинде көбүнчө спектакльдер коюлуп келет. Анткени биз орусчада спектакль коюп, фестивалдарга ылайыкташтырылып, анан ошентип орустардан да грант негизинде да акчалар болуп, ошондойдун негизинде анан алардын сунушу менен ушу эки өлкөнүн ортосунда достук мамилесине байланыштуу анан ушундай спектакльдер жаралды. Островский лес Достоевскийдин, Дядюшкин сон коюлду. Жакында эле Кожо жаштын негизинде Тактеке деп спектакль коюлду. Буюрса чакырыктар аябай көп. Жакында Кудай буюрса жаңы жылдан кийин февраль-март айында чакырыктар бар фестивалдарга, чет жактарга. Буюрса ошого чыгабыз деп ага даярдык көрүп жатабыз. Анан ошонун жылдын аягы жыйынтыгы менен ушинтип спектакльге балдар үчүн арналган жомоко көңүл буруп иштеп атабыз. Ошо. Гүлжамал эже, бүгүн маекте сиз тууралуу, сиздин басып өткөн жолуңуз, чыгармачылыктагы, үй бүлөдөгү аял катары ордуңуз тууралуу ачып бергим келип атат. Анан кичине балалыгыңызга кайтсак, кайсыл жакта төрөлгөнсүз, кандай үй бүлөдө, анан негизи эле ушул балалыкты эстегенде эмнени эстейсиз? Жакшы суроо болду. Эми балалыкты эстегенде мен өзүм Нарындын Акталаасынан болом, Акталаанын кызы болом. Анан Нарын шаарында бир окуп өскөм. Анткени апамдар ушу жумуштун негизинде которулуп Нарынга келип, анан Нарында 1-класска ошо Нарындан окуп, нарындыкмын деп жүрчүмүн, бирок азыр акталалыкмын дейм, жалпы эми кыргыз элинин кызымын дечи. Бирок түбүм ушу Актала азыр биз тапта, ата энем, апам ушу Акталада инимдин колунда жашайт. Акыр кийин көчүп барганбыз өзүбүздүн жерибизге. Ошол анан балалык кесим ушу Нарында өткөн. Бирок бизде мындайда мурда ушундай эмес беле. 25 май болгон сайын айыл дүгөстөй кетчүбүз да, 3 ай каникулда жүрүп айылда, тоонун башында, Састеке деп коет. Ошак жакта жайлоодо чоң апа, чоң атамдын колунда болуп, илгери жайлоого чыгышып, ошентип 3 айлыгыбыз бүт айылда өтчү. Жайкы сон күндөр, балалыкта сон оюндарды ойноп, ак чөлмөк деп, жакшымактар ойноп ошол өткөн. Кышында Нарында, кышкысын Нарындын суугун аябай билесиңер, аябай кар ушундай калың, мындай бастыгын корсулдап. Анан Нарында өткөндө кичинекей баланын сүрөтү чыгып кетти го, соц тармактарга, школго монтип жалгыз мектепке баратканын карда. Бизде да ошентип басып, жиреп, беттери кызаргыча жана айтып калышкан, Нардын кыздары беттери кыпкызыл депчи, ошо суукка карабай басып, ушинтип күндөр өткөн. Анан тиги балалык эстесем эле жана муздарды, узун сосулькалар бар го. Ошол чагып алып эң узундан жейбиз. Ошону оорубаган кыйын балалык. Оорчу эмес экенбиз, эчтен кирбейбиз, муз тебиз. Анан мен өзүм ушу бала кезиме мындай эркектерге мындай жакын, эркектин оюндарын жакшы ойночумун да. Менден кийинки иним бар, анан атам ушундай балдарга аябай көңүл буруп, анан ушу лыжа, коньки дегендер балдар, менден кийинки иним бар 3 жаш кичүү, Нуралы деп. Ошо иниме алып берчү. Анан мен кошунамдын балдары тең чамалашты. Анан менин да дос курбум менен анан ошо азыр билем, дудуш деген конькини мен аябай жана бир эле коньки бар го, дудуш. Ошону аябай тепчүмүн бала кезимде, чын. Таң калышып элдерчи кийин айтып кыздар, коньки ой тепчүмүн деп атпаймын, жана бир азыр андай теп албайт го. Башында мындай 2 үйрөтмөнү тептик, жана үйрөнчүк бутка. Андан кийин жана бир конькини теп, анан өткөндө илгери токком. Андан кийин бир жолу бияктан кылайын десем, тура албай койдум конькиге. Чын, же ал кезде бала кезде жүрөгүм курч болобу? Антканда велосипед да кыйын, үйрөнүп, эртегесинде эле велосипед үйрөнгөм. Бир 6-7 жашымдан үйрөнсөм керек. Анан велосипед инилеринкин чырылдатып айдап кетебиз.
Анан биз жака келген кошуналарга келген балдаркын айдап кетип ушинтип топ ойнойбуз, эчтен кирбей, анан ойноп жүрүп, үйгө кире албай коркуп турган күндөрүмдү эстейм. Таш менен ишип, аябай сонун күндөр өткөн, балалыктын бир башкача өткөн. Жырга ойногонбуз, анан мен азыр кээдеги балдарым карап туруп, балдардычы азыркы телефондон чыгышпайт, көрүп алып, булар кийин балалыгын эстеген мени эстейт дей берем да. Ойноп соткодо ойногондорун эстейби депчи. Анан ошентип өткөндө ошо Садыр Нуркожоевичке, президентке жолуккан баланы көрүп алып, ошо өзүмдүн балалыгымды эстеп алып, бир сыйра ичим жылып, эстеп эсиме түштү да. Айткандай жана колонкалар бар да нарында. Ошол жактан агызып суу ичүүбүз кыштын каранчилесиндечи. Бир оорубай, көрсө ошо анын ден соолугу жакшыбы билбейм, аябай балалыкта ойноп күлүп эле ушундай сонун күндөр өткөн, нарында өткөн. Анан эми азыр нарынга барсам, мындай деп 50 жылда эл жаңы деген бар го. Барсаң баягы тааныш көздөр жок, башкача болуп калган, баягы мектебиме барсам да же өзүбүз чоңоюп кеттик да, балды кичинекей көрүнүп, айылымчы. Бирок аябай ушу нарын десе, нарын жөнүндө бир кылт деп бир нарын артисттери жөнүндө чатырда бир сөз болсо, ушуну аябай мындай боор тартам да. Нарын десе бар эле жериңде бөлүнбөйбүз дечи. Анан ошентип нарында сонун балалык өткөн. Балалыкта эмнени кыялданчу элеңиз? Ошол мезгилде эле чыгармачылыкка аттанам-дечү элеңиз? Ооба, мен ушу бала чагыман эле дүкөнчү, бийчи, артист болом дечүмүн да. Анан ушу артисттикке деле ушу 8-класстан гана ойгонгом. Бирок артист болом дегенде, актриса деген ойдо деле жок болчу. Артист болом деп мындай жок, бул артист болом, бийчи болом. Так айтачы, бийчи болом же дүкөнчү болом дечүмүн да. Моминтип жана дүкөнгө барсам, сүт алган барсам, чагат го. Ошонун түбү менен чакмакка аябай кызыктым да. Ошончо мындай чаккам келип эле дүкөнчү болуп сатчу болгум келчү да. Анан бийлечүмүн өзүм бала кезимде. Бирок деле бир бий кружок деген анда бизде жок болчу, барчу да эмес. Бирок өзүм эле каалап музыка койсо аябай бий туруп алып телевизордун астынан бийлечүбүз дегендейчи. Магнитофон деген жана кассета чыкпай үзүлүп калчакты. Кайра ручкамен түрүп кайра коюп, музыканы угуп бийлеп ушунчубуз. Анан 8-класста ушу театрга бир барып, анан студия ачылып нарында. Аман Жапаров агай өзү түптөп, анан ошого баргандан жаштарды алып аттыр, балдар өспүрүм. Анан мен да жөндөн эле барып калгам, бир көп эле жерден интервью берип жүрөм. Барып курбу кызым кошунам, ушу баратып, ошо мен жүрчү мака кире кетеличи деп базарга бараткам. Кирип калдым. Кирип калсам эле ушундай набор жүрүп аттыр, анан эле баары кирип атышат. Анан мен да эл катып туруп калдым, мен тегиз күтүп турам. Эмне турасың деп, бир актер, артист да, ошо унутуп деле калдым. Анан күтүп атам, кирбейсиңби? Ким калды деп калды. Анан эч ким унутуп калса, кир деп эле мен киргизип атпайбы. Кирип калдым, ырдайсың? Жок. Билбейм, түшүнүгүм жок деп атпайм, айтпайм нарынан. Билейм деп билеп койдум, 1-2 минут сана билеп койдум, деди. Анан монологдун эмне экенин билчү эмесмин да. Монолог түшүм, тамсилден эле уккан эмесмин, чын. Жалдырап эле турам, ыр айтып берсем, 4 сап ыр билесиң, көркөм окуу ырдап берип койдум, ыр окуп берип койдум. Анан эле бийледим, анан эле этюд деп ошондо. Баланча мокта бирдеме жатат, алып бирдеме кылчы деди. Анан жазап кеттим. Деп туруп анан эле өтүп кетатпайм мен. Же бир да өтүп кетти эле, анан эле башталды сабак. Анан ошондон кийин кызыгып баштадым. Спектакльдер көрүп отурабыз, артисттерчи, ал кезде күчтүү актерлор иштечү. Бакридин Алиев, дагы ким? Мен иштеп жүргөндө Күмөндөр Абылов, Мамытбек, Өмүралиев деген актерлор иштеп көрүп калды. Табылды Актанов, Зуреже, чоң артисттер иштейт экен. Алар көрүп, алардын койгон спектакль көрүп сууктанып атат. Ошондон кийин баягы театрга сүйүүм ойгонуп, аябай тынбай барып калдык. Анан театр массовкалар, спектакльде жаш кызсың да катыштырып коет. Ошого сүйүнөбүз. Ошентип жүрүп ал студия жабылып калды. Бат эле жабылып калды. 1 жылга жеткен жок. Анткени Курбу кызыңыз эмне болду? Курбу кызым да окуп өттү, анан эле кийин окубай калды. Анан эми айтып атпайм, 1 жылдан кийин жабылып калды бул студия. Анткени актерлор, артисттери, нарын профессионал артисттери баягы эме кандай гастролго кетип калат экен. Алардын 6 ай гастроль нарында. Гастролго кетип калат экен. Анан ошентип атып театрлардан окуу тарап калдык. Бирок баягы көнгөнчө театрга бара берем. Эми өз киши болуп калды. Барам, спектакль көрөм, массовкага катышам. Бирок айлык албайбыз, кичинекей баласың да. Ошентип жүрүп эле анан эле Табылды Актанов агай 96-жылы театр ачып, Манас руху деп, Табылды Актанов эл артист. Ошо киши ачып, анан ошого бийчилер набор жүрүп жатыптыр. Анан ошого жүрүү деп арабыздан бир жигит апарып,
жүрүү силерде ушундай келип набор болуп атат, барып көрсөм, барып калам, ошол жакта бийлеп калам, ошондон театрда калып калдым. Анан окуп жүргөндө айтып атпаймынбы, окуп жүргөндө эле ошону жакшы көрүп калып, анан эле ошо жанагы ошо кызым нарында училище бар. ПТУ деп койчулуп, азыр лицей деп калбадыбы. Анан ошого тапшырбайсың, акча стипендия чогуу барып келебиз деп мени алдатышты. Ошо 9 класс бүткөндөн кийин анан ПТУга кирип кеттим. Тигилер ушу чогуу окуйбуз да. Чогуу барабыз деп студияга, анан аякта мындай лицейде окусаң баягы убактың кененби билбейм да, баягы мектептегидей эмес экен да. Анан ошентип анан аякта стипендия берет деп мени алдашты. Анан эле алдан барып тапшырып анан ПТУну окудум, повармын. Айтып көбү сурайт, баягы артисттер тамак жасаганды билеби деп мага азыр эме болуп атпаймынбы? Дейт, айтпаймынбы? Мен деген айтып коеюн, 4-категорияда повармын, өзүмдүн кесибим. Анан ошодо ПТУда окуп жүрүп эле анан конкурстар болот да, ичара, анан ошондо Манастын 1000 жылдыгы болуп 95-жылы. Анан эле ошо техникум аралык мелдеш болуп атыптыр да, анан бизде да мелдеш болуп техникум утуп алдык. Тим эле айтып атпаймынбы, концерт, театр деген тим эле тура калып барчумун да. Анан ошентип утуп кетип, анан уткандан кийин анан бул техникум, ичара техникум, Токмок, Ош, Жалал Абад техникум аралык да ушу Манас 1000 жылдыгына мелдеш болуп атыптыр. Ошого катышып бериңи мени ошо ПТУдан сурап кетишкен, аябай чоң кишидей болуп, тим эле агайлар келип, директорлор келип, биз менен барып келсин деп, баласың да ата энеме чейин барып, уруксатымды алып, анан ошондо Токмокко келип, конкурстан башпай гран-прини алып кеттик, Нарындын техникумучу. Анан келгенден кийин эле алар башташты. Эмне кыласың, окуп бүтүп аткам да, ПТУнун акыркы курсу бүтүп аткам. Сен момундай бизге келип окууну, жөн эле окуйсуң, биз сени колдойбуз, бухгалтер болосуң деп туруп, андан кийин баягы жерден поварды бүткөндөн кийин айыл чарба техникумун окудум. Бухгалтер, айыл чарбанын бухгалтермын еще. Жакшы эсепти жакшы билем. 50 касса, 51 расчет счет дегенди окугам да. Ошентип бухгалтер болуп окуп калдым. Анан окуйм, анан ошентип окуп 2 жыл бүттүм. Бирок театрды талдай кетип иштеп жүрүп эле, анан эми окууну бүткөндөн айттым, мен артист болуп окушум керек, артист болом. Ошону анан билдим. Ошону окуп жүрүп билдим, көрсө билим алыш керек экен. Нарын драма театрында көбүнчө артисттери диплому жок. Ушундай өздөрү таланттардан эле түптөлүп калган да. Убагында профессионал артисттер деле бар арасында. Эметип калышпасын, артыма жаман сөз кетпесин. Бар. Бирок көбүлөрү кээ мындай окуп бүткөндө көбү барышпайт экен да, мындай Ош, Нарын жака мындай артисттер барышы кыйын. Алар дем монтип азыр Ошко кетишпеди, Москвадан бүткөн үй берип, ушинтип бир тартылса балким барып калмакпыз. Нарында деле жашоо шартым кичине кыйыныраак татаал, жогорку эме высокогорье деген көбү барышпайт. Анткени борбордо да түшүнөм, мен барбаган себеби борбор деген борборда. Биякта анча съемкалар болот, кино. Көбү эле артисттер чакырайын дейт. Мисалы, биякта көбү эле артисттер сырттан чакырайын дейт. Жол маселеси алып келип жаткырган, анан ошон үчүн андан көрө бияктан тарталы деп, көбүндө ушундай эле болуп калган үчүн кыйын да. Анан ошондон ошолор көрүп, баягы жаш болсоң да билим алыш керек экен, окуш керек экен, болбосо болбойт экен деп, анан ошондо Нарындан гастролго чыгып, ошондон келаты менен окууга калып калгам да мен. Мен окууга театрдын училищега Бобек Ибраев агайым экзамен тапшырып, анан сөздүн орто жолдо ушу ПТУда окуп жүргөндө агайларым окугула деди, Бишкекке деп бизди Бишкекке окууга тапшырткан. Тапшыртып мен ушу канча бир ошондо Советбек Жумадылов агайлар комиссияда болуп, канча бир эме студенттин арасынан мен өтүп кеткем. Ошол кезде элдер билем да, элдер деген ажарды монологун айтып келсе, мен ошондо эле Анна Каренина, Толстойдун монологдорун айтып, тим эле элдер менен оозун ачыргам. Ошондо кичинекейлесин 10 классты бүткөн кезинде мындай салыштыргандачы. Анан эле жаап калып өтүп кетип, анан бирок аттестат керек экен аякачы. Мен 9-тан кийин кетип калгам да. Аякта азыр 4-9-дун күбөлү менен окуйт. Ал тапта 9-дун күбөлү менен алчу эмес. 11-ди бүтүргөндөр алчу да. Анан эле Галина Ибраевна айтты: "Кызым, сон өттүң, сага эгер сен могуга сентябрда келип окуганга тиги аттестатың алып келсең окуду." Мен аттестат жок да. Училищени бүтө элекмин да. Акыркы курс болчу. Болбой калып, ишип окуй алгам ал кезде. Анан антип окуй калып, кайра техникум бүтүп, андан кийин тапшырып атпаймынбы. Тапшырсам эле, тапшырып гастролдо
Кенжеол Мендебайыров деген агайдын бригадасы менен гастролго айдап ийдин артынанчы. Гастроль булардын арын драм театр ушундай чын баа берсең болот да. 6 айлап гастролдошчу да. Ошентип ошо акыркы 6 айлык гастролго мына мен да күбө болуп калгам. Автобустун ичинде 6 айлап гастроль, мен таң калгам. Ошентип ыйлайм жолдончу. Кетким келет, жашкысымын да ыйлайм. Ана кайра алдашат жаш баладай кылып. Кайра шып аябай мындай кыйын, ошондо да кызыктуу гастролду көрүп калдым. Анан ошондон келип окка тапшырып Галина Ибраевна бардым. Назым байке Мендебаев кандай сонун актер бар го. Ошол байке даярдады мени. Өзүм да даяр болчумун, уже иштеп калдым да. Анан эле Галина Ибраевна апарып көрөйүн, барайын десем, келип көрсүн дептир. Анан Галина Ибраевна киргенде таандым. Сен баягысың да, эмне кылып келген жоксуң дейт. Ачтатым болбой калды, бүтпөп, аяттан көрө деп калды да. Анан эле ошентип анан эле тапшырттым. 5-чи кабинет киргизип алды да. Болду деп ошондо калп айтпайын декабрь айы болчу. Сентябрда окуп башталат да. Декабрда окуп келди эле. Бобек Ибраев өзү экзамен алды. Анан жактырып бүт окуйт болсун деп койдум. Мына анан десе чыкты. Бул жетишеби дегендер да болду арасында. Ай, бул мына январда уже экзамен берип беришет да. Деп тура мына ошо тытынып эме болуп туруп, окуп туруп, тигилерден да жакшы экзамени өтүп кетип туруп, анан стипендия илинип, анан ошто окуп калып, ошондо 20 мен киргенде 23 бала болчу. Ошонун арасынан азыр театрда иштеген жалгыз менмин да. Сиз эле калдыңыз. Мен эле калдым. Ошондо агай айтчу, ушунун араңардан бир 6 эле артист болсоңор, анда биздин бекер мээнетибиз кетпегени дечү. Бирок ар ким кыздарды сумуш жолуна кетип калышты, күйөөгө чыгып дегендей, балдарыбызды ар кайсы тармак ушинтип атып ортодо кетип аягында 5 эле бала бүттүк училищаны. Андан кийин 5 баладан театрда жалгыз иштегем мына мен да. Ошентип мактанып койчу го, мен мактанган жокмун, бирок ошентип жалгыз калгам. Ошо училищаны окугам. Дипломный работаны ушу илгери могу театр, чүй театр болчу. Дипломный работасы койгондо эле анан ушу биздин агайыбыз ушу театр түптөгөн ачкан Арсен Омралиев, Кыргыз Республика эл артисти, элдин баары тааныйт. Ушул агай өзү театр ачып, ошо театр иштеп жүрчү. Биз студент болчубуз, барып булар спектакль кире алчу эмеспиз. Көрүп сырттан таң калып, сүйүнүп, ай ушундай театр кандай бактылуулар иштейт дечүбүз да. Анан мен 1-курста окуп жүргөндө бизден 3-курста окуган кыздар иштечү да биякта. Анан городскойдо кетти десеп, тим эле кол жеткиз болуп мындай кандай деп ал 3-курста өзүң улуу курстар өзүң моундай да аябай сыйлайсың да улуу курстучу. Анан аябай ушундай бизде ушундай иштейт белек болдук бекен деп түшүнүп жүрчүбүз да. Анан эле спектакльни көрүп жүрчүбүз. Көрүп азыр ошо биздин Талайкан эже, Алтынбек байке, Максутов министр ошолор ушундай сонун спектакль, биринчи көргөн спектаклим жана гадкий ученок болуп көрүп алып, биздин театр камерный да, момундай жакын ойнойсуз да, момундай баарлашат. Эч кандай алдай албайсың, мындай эл менен мындай алдана албайсың да. Ошон үчүн ушундай камерный театрдын бир башкача өзгөчөлүгү ушунда да. Ошентип жүрүп эле анан эле дипломный ишибизге Арсен агай өзү келип калыптыр. Айгүл Эжебекова азыр биздин көркөм жетекчибиз да, келип калып эле көрдүк да спектакль дипломун тапшырып атабыз. Менди Мамазайырованын спектаклин, анан мындай аябай 2-3 спектакль тапшырып, ошондо агай көрдү. Көрүп туруп эле шляпа кийген агай бир көргөндө билесиз, сүрдөп кандай сүрдү агай суктанабыз. Анан келип туруп мени чакырды. Келсеңиз деди да, келип калып эле. Вы бы хотели работать в моем театре деп атпай агай орусчада сүйлөчү да. Анан вот эми баласын депчи десем эле, анан десе анда келип экзаменге келиңиз. Мен бирок экзамен алам деди. Анан качан келе аласыз? Даярданып келиңиз. Даярмын дедим. Өрткөмдү айтпа, окуган сабактарың эле бүт деп акыркыда ошо бүттүп даярмын. Хорошо, качан? Эртең барам деп атпаймынбы? Келиңиз деди. Анан ошентип эле ошол кезде Чүй театрына Акылбек агай биздин ассистентибиз болчу. Анан эмени айта кетейин, биз 3-курсту бүтүрүп атканда, биз ушундай курс болдук. Биз окуп атканда ушу биздин мастерибиз Бобек Ибраев агай акыркы 3-курстан каза болуп калды. 3-курсту бүтүрүп, экинчи бүтүргөндө жайында кабар уктук. Анан 3-курста Советбек Жумадылов агайыбыз каза болуп калды. Жээн театрга ошо 27-26 Жээн театрынын 1-2 күн ушинтип аябай агайларыбыз ушинтип калып аябай жаман болдук. Ушинтип анан эмне кылат болуп, анан бизди Алмаз Аралыкбеков агай өткөрүп берди. Агай бизди дипломный работаны гана иштеди да, болбосо
ага чейинки сон спектакльдерибизди Бобек Ибраев агай иштеди. Чын ушундай мастерди көргөн эмесмин. Чын агай действительно мындай ушундай ишин билген, конспект жаздырган, эртеден кечке чыкпай окучубуз да. Биз таң калам. Азыркыларда кандай окуйт билбейм. Ошо агайдын тарихи мен ушу бирден бир ушу артист болуп, ушу мага деген жүрөгүмө ушу артисттик багытты салган, түптөгөн менин ушу артист жашоомо чоң багыт берген, фундамент берген мен ушу агайым Бобек агайым. Аябай ыраазы болом. Агайыма ыраазымын. Чын ошол киши бизди ушу актер кылып ушундай даражага жеткирди. Анан агай айтчу, мен сени кыргыз драмага мен сени алып калам дечү да. Агай ушундай мен үчүн аябай колдоп, коштоп, сен театрга иштейсиң, кыргыз драмага дечү да. Агайым 3-курста каза болуп калды. Анан чын чачыран болуп кетет экенсиң, агайың үйдө эле ушундай да, ата энең жок болсо, балалар жол башчың болсо чачырап кетесиң да. Ошентип ошо чачырап баратып анан ошо дипломный работабызды Алмаз агай бүтүрдү. Анан ошентип анан Арсина бизди көрүп, кабыл алып, анан экзаменден өтүп, ошол күндөн тарта 2000 жылы ошондон тарта мына ушул күнгө чейин 25 жыл ушу театрда эмгек кылып, тузун татып, ысык сууна күйүп иштеп келатам. Бул же ушу 25 жыл аралыгында бир жерде иштөө бул туруктуулукпу же башка бир жакта? Мен ойлойм, сизди көп эле жакка чакырды болуш керек депчи. Биринчи көбүнчөсү актер, актрисалар драм театрга аракет кылышат го. Сиз эмне үчүн бир эле жерде келатасыз? Айтып атпаймынбы? Мен окуп бүткөндө ошо кыргыз драмага деле калсам, алып калышканга деле мүмкүнчүлүк бар болчу да. Ошентип мастерибиз каза болуп калды. Анан мындай бош болуп калдык, бизди карабай калып, эме болуп кароосуз болуп калдык. Анан эле бирок кийин деле окуп анан ушинтип айтпайм, бул театрга кириш кыйын болчу, городской театргачы. Анан мен өзүм сынап көрөйүн дедим, өтөт бекем. Анан бирок ошол тапта мындай сунуштар көп түшкөн, калп айтпайын, чын. Чүй театрын арыңа кел деди. Анан Арсен агайдын театры чын эле өзүм күчүм сынап көрөйүн деген нерсе максатта эле келгем да. Анан өтүп кеттим. Анан өтүп келип анан өттүңүз, куттуктайм деп өткөндөн кийин эми качан келесиз? Анан айттым, мен эми эс алып келейин, жаңы эле окууну бүттүм, айлык бар эс алып келейин десем, анда 1-августка жумушка чыгыңыз деди. Анан эле бияка келсем, нарыңа келсем, үйүмө барам десем, нарда эмнеси ушундайсыңар, окуп бүткөн ушунчет келишпейт деп алар мени бияка киште деп калышты. Мейли нарыга, анан апама жакты. Ооба дейм, Бишкекте жашаган жериң, үйүң жок болсо, квартира алып жүрсөң, андан көрө бияка эле кел да окууну бүткөндөн бияка эле иште деп атпайбы. Анан макул деп келейин деп келдим. Ошентип атып август өтүп кетип, августтун 20-алары болуп кетти. Мен ойлойм келечектичи, келсем уже иштеп атышыптыр, биякта жумуш башталып, 1-август чыгыптыр. Келип эле агайга кирдим. Мен иштебей калдым. Мен кетем дедим. Анан айттым, пожалуйста, кете бер, сен артист. Тим эле мага кирем дегендер толтура деди. Эмне деди? Мен жашай турган үйүм жок деп айтсам. Ошол эле деп туруп бир звонок алып туруп апшичасын берип коет атпайбы. Ушунда агай өткүр киши болчу да. Көп айтышат. Биз окуп жүргөндө кийин эле айтышат. Ал кезде Акаев болчу. Акаевдин эшигин тээп кирилген жалгыз актер Арсен агай дешчү да. Ошондой өткүр, ушундай айтканын кайтпаган, айтканын кылган, айтпайм. Биз башка театр, ушу кыргыз драм театры азыр. Ошо кыргыз драм театрынын чоң народный артисттер алган айлыкты биздин жаш артисттер алчу экен да ошол кездечи. Чын, мен киргенде дагы ошо башка театр 300-400 сом айлык алып жүргөн кезде мен кирип келгенде 1000 сом айлык экен да. Анан мен ошо 20-аларында келемби? Анан комнатам жок десем, комнатамды алып берип койду. Ушу мындай бат эле агай чечип салып атпайбы. Анан эле жол полонго акчаң барбы дейт. Ооба дейсиң да, кичинекөз бар депти, чөнтөгүнөн чоң сумма акча алып берип коет, чыгарып берип багайчы. 2000 сом анда чоң акча. 2 айлык, 3 айлык, 2 айлык зарплатаң азыркычы. Жок, албайм десем, ала бер. Азыр ала бер, кийин кайрып бересиң мага. Деп коетпайм, кайрып бересиң деп, иштейсиң дегенден. Деп алып алдым да. Алып кийин ошол акча кийинип алгам да, чын эле ушундай анда эмне студент бүткөн кезде ачка тоок, кийимге жетип жетпеген заман эмес беле. Ошентип анан эле ушул агайдын сөзүнөн кийин кете албай калдым. Иштедим, аны иштегенин көрдүм да. Анан ушу театрдын кеткис болуп калдым. Байландым, чын. Тияк бияк чакырып болду. Ушун адам дарак бир жерден көгөрөт дең, чын
ушу сөзгө аябай кошулам. Ошондон бери кичинекей кезинен бери монтип өсүп, өнүп келатып ушуга жеттим. Анан мен кайтып таштап кетем. Баягы театр түзүп берип атса, шарттар коюп берип атса, анан училищем бүтүп баягы мындай жогорку окуу эмес да, среднийда, орто билимда деп келип, театрга келип анан айтсам, Арсен агайдын фонду да бар болчу. Десе эле фонддо ушундай бар экен, окуучулар, студенттерге да баягы жардам берүү деп туруп, Арсен агай сен окушуң керек деп заочный институтка окутуп койду. Театр төлөп берет акчаны. Заочный акча биз бар окуйбуз 2 кызга. Анан эле Арсен агайлардан фонддон акча театрга перечисление кылып коет жактанчы. Тим эле аябай бир барабыз, бекер окуганбыз. Ошол кезде контракт бир 2000 эле ушундай да, эми ал кезде эле чоң эле акча да, мындай төлөсөк төлөмөкпүз да. Ошентип жогорку билимдүү кылган биздин Арсен агай өзү ушу фондунан төлөнүп, анан ушу театр колдоп окутушту. Анан окуткан, анан момунча кылып атса, анан кантип кетесиң. Чынбы? Ошентип иштеп, байланып, сүйүп, ушу театрда келатам. Башка театрга баргым да келбейт, башкача ойлонбойм. Мен ушундай экем. Негизи мындай өзүм деле жашоодо мындай туруктуу мындай, мисалы башка жактан мындай кафеге деле кирсең, элдерден баягы түрлү муну жеп көрөлүчү, муну жеп көрөлү дейт го. Мен жеп жүргөн табагымды эле жейм, билбейм, мындай көрүп деле көргөм, бир пробовать этип көрөм, жакпайт да, ошон үчүн эле мындай ал жагынан ушундаймын да. Анан иштеген жерден сунуштайт, кээ фонддор колдойт экен. Анан мен ушу театрга иштегенде 2021-жылы жолдошум ушу эмгек сиңирген алды. Аны аябай кубандым. Анан бизге деле кетип атчу, жылда эле бересиң, баягы театр колдойт. Албетте, театр колдобосо кантип кетиресиң? Сунуштайт, анан эле сунуштап атып, анан былтыр ушу 20 баягы 16-сында баягы сүйүнчү кабарды уккам. Ошол күнү менде подписчигим ушундай келип, ошо менен баракчама киргизгем. Ушул күнү кубанып атам деп, ошол күнү жана айтып кеткендей, Фарида аттуу кыз ушул жактан репетиция кылып атканбыз, могу спектакльди кылып атсак, ошол күнү 16-сы 18 беле, анан кылып атсак, звонок чалды. Ушунду кийинип алып барып кааласам эле, эже саламатсызбы, куттуктайм, ал үйдө президентский аппараттан чалып атам, сизге ушундай сыйлык алдыңыз деди да. Укпайм, чуу деп кетет экен сүйүнүчтөнчү. Деп эмне дейт да, деп бакырып элдим, сүйүнүп кеттим да. Десем, эже эмоциясы бүткөнү кайра чалам деп өчүп салды да. Аны кайра айтып, эмне деп айтып, кайра айтсаң деп атпаймынбы? Сизди Кыргыз эмгек сиңирген артист деген ардактуу наам алдыңыз. 23-үндө ушу президент өзү резиденциядан тапшырат, алар жаңыдан тапшырат. Келиңиз деп, жакшынакай болуп келиңиз деди да. Анан кайра ошондо мен почетный алдым деп, мен почетный жоктур эле заслуга алып калдым да. Болбосо мындай Мадайдын мыкты кызматкери, анан кийин почетный, анан кийин тиги эмгек сиңирген, анан эл артист, анан ушинтип кетет эмеспи? Этап менен кетет да. Анан бирок мен ушу тиги почетный грамотага эле кетирип аткам ага чейин. Десем, бияка келсем да Айгүл эже, бул биздин көркөм жетекчиси Арсен агайдын келинчеги, биздин көркөм жетекчи Айгүл Умуралиева эжебиз. Эмнеге дейт, жашың келип калды, сен азыр почетный алып, анан качан заслугага 5 жылда ортосу. Дейт, сен почетный эмес, сен заслугага татыктуусуң деп эле. Эже ушу дем бериле, менде анысы болбосо Кудуруктун колунан өтөт да. Ошоло кол коюлат, алардан өтүп анан кетет да. Жок, сен деген заслуга кетире бер. Жактан көрөт, эгерде туура эме болсо, почетный алып калсаң да жаман эмес деп туруп заслуга түртүп салышты да. Бирок 2 жылбы катар эл катары берип жүрдүк. Анан жолдошум алганда сүйүндүм, анан берип жүрдүк, анан эле Кудайдын буйругу экен, ошентип жана айтып аткандай, ушул күнү жана подписчигим келген күнү дебейм, башыма баш кошулган күнү дейинчи. Ошол күнү, ошол күн салыштырмам, ошол канткен чыгып калат го. Сүйүнүп, анан толкунданып, ушул жактан угуп алып, анан эле 1-2 артист мен иштешип атканбыз ушинтип. Жана калган айтып атпаймынбы, ушинтип айтты, чынбы, калп айтабы? Калп айтпайт деп го менчи, калп айтып да коюшу розыгрыш эмеспи деп да ишенген жокмун чын элечи. Калп айтпаш бош керек, кантип эле тетигинде президентский аппаратта калп айтып чалмак эле деп сүйүнүп. Жолдошума үйгө жете албай, автобустан автобус жылбайт десең, моунтуп барсам, жолдошум жумушта. Ал күнү ал кечки уктай албайм, тим эле сүйүнүп, айтпай эчким, тим эле калчылдайм десеңер, ушундай болуп анан жолдошум келген, анан айтсам, алда деп сүйүнүп, котур эми айтпай тур деп кот, алда коруп кеттим, чын эле колго тиймейин, мындай
жолдошуна коркуп кеттим, балким эми ар кандай болуп калат да деп, эми унчукпай туруп билбейм деп. Унчук албайм. Анан 23-үндө даярданып келди. Анан 23-үндө бардым. Кийинип алып, келиң эстеди. Издеп чакпак болуп, өзүм ичери даярданып, айтпай, антип мынтип атып эле анан эле тиги саат 9 10-до жазып коет экен кайра сообщение баланчада, резиденция баланчага келиңиз деп. Анан баланчага бардым, калчылдап неме алып барып, анан ошондогу күнүм чын эң бактылуум. Эртең 23-үндө ошол 1 жыл болот да мен сыйлык алганыма, анан президенттин колунан алганыма. Аябай кубанып, мен азыр эме албай эле коеюн, азыр айтса дагы башкача болуп кетпесин. Тиги гримерка көрбөй албадыңарбы? Гримерныйда мен шкаф бар, ар артисттердин шкафында президенттин сүрөтүн ошо жаңы президент болгондо тарта илип алгам. Мен шкафым менде эле бар, ошо президент ар бир келген сайын саламатсызбы, ажоо урматтуу президент деп постоянно келген сайын учурашам, чын учурашам, анан ниет кылып койчумун. Анан биздин ошо Динара, бизде Руслан актерлор алышты. Ошо 21 жыл Динара алды. Андан 1-2 жылдан Руслан алды. Очет менен меники болчу да, чын эле бизде кезек да. Кезек бар, ошондой кезек менен стажга жараша, кезек, кылган ишине жараша, бизде очередь болот театрда. Бардык тармакта эле ушундай. Башка театрларда эле берет, аны айтпайм, худсовет сунушта айт дегендейчи. Анан ошентип эле учурашчумун, кандай бактылуусуңар деп эле, анан ушу агайдын колун бир кыссам деп эле президентибизди деп кыялымда болчу, чын. Кандай бактылуулар деп сыйлык алганда колун канча кысып жүрдүм. Ушу агайдын колунан, ушу именно ушу биздин ушу Садыр Нуркожоевичтин колунан бир кысып, бир ушу бир сыйлык алып калсам экен деген тилегим бар болчу 1-2 жылдан бери ушу президенттен депчи. Анан Кудайдын буйругу экен, алып калдым. Ушу президенттин колдойбуз, үй бүлөбүз менен чын. Айтып жолдошум буга чейин чын, жолдошум пропискасы Сокулукта, айтканда Сокулукта пропискасы. Анан эле деле шайлоого барчу эмес. Чын, шайлоого барчу эмес, деле жаман барчу эмес. Мен барчумун, мен прописка менен. Анан эле ошолдон жана партия Садыр Жапаровго шайлоо болуп калды. Биринчи мекенчил жок, биринчи чыга элек болчу. Мекенчил партиясы болуп чыкпады. Билем да дегенде жолдошум барды. Ошо шайлап келди. Анан президент шайлоогондо дагы Сокулукка барды. Бакшым, анда машина жок кез, автобус менен барды Сокулукка. Барып мына кирейин десе, паспортун унутуп калыптыр. Деп кайра келип, эринбей, кайра паспортун алып алып, кайра барып ушинтип шайлаганда, билбейм, ушунча үй бүлөсүн колдоп, анан кичинекей балам окуп элек 5 жашында видеосу бар экен. Азыркыга чейин барды көрүп күлүп койдум. Эч жерге чыгарган жокмун. Мен Садыр Жапаровдун баласымын. Мен Садыр Жапаровдун баласымын деген видеосу бар да, аны тартып алгам. Анан эмне алып жүрөсүң деп атса, мен жүрөм, мен Садыр Жапаров атам алып кетет деген бир видеосу мага таарыныпчы. Ушинткен видеосу бар да, кичинекей кезиндечи. Ушундай үй бүлөсү менен баягы колдоп, бала чакабыздан бери, ошо шайлоо болгон күнү да үй бүлөсү менен отуруп алып, ошо видео эмеде бар. Тиги архивтерге салып болот го. Ошол күнү бата кылып, токош жасап, ушу өтүп кетсин деп, биз дагы ушу үй бүлөсү менен ушу колдоп, коштоп, андан тышкары ушинтип адам эмнени кыялдансаң, тилегиң болсо орундалат деген чын экен. Ошентип Кудайым орундатып, ошо президент Садыр Нуркожоевич колунан былтыр жаңы жылда сыйлыкка илинип, колунан алып, аябай толкунданып, сүйүнүп, кубанычыма чек жок болуп учуп жүрдүм. Мына, эми буюрса мына быйыл да ушундай жакшы жаңылык Кудай буюрса күтүп турат деп, жолдошума бир белегин күтүп турам деп толкунданып атам. Ошо ушундай. Аз күндө алып каласыз, Кудай буюрса деп саналуу күндө эстетип коем илимгечи. Илим бүгүн качасы деп койсом эле бүгүн 21 деп кече ушуну күлдүрүп атпайан, ушинтип эртең 22 деп койдум да. Ушинтип эле тамаша чын иретинде тамашалап айтып атам. Ошентип күтүп жүрөм. Жолдошуңуз деп калдыңыз. Жолдошуңуз менен жашаганыңызга быйыл 23 жыл болуп жатат беле, Ошо 23 жыл жолдошуңуз дагы актер, бир тармактасыздар. Анан негизи эле үй бүлөлүк жашоо боюнча сурагым келип атат да. Актер, актрисалардын чыгармачыл жашоосун билебиз. Анан үй бүлөлүк жашоодо бир аз оор болот, кыйын болот деп калат. Анан сиздерде кандай, бири-бириңиздерди түшүнөсүздөрбү? Же башында мындай кызганыч, же болбосо түшүнбөстүк болдубу?
Жок. Кандай болот? Биз жолдошум Москвадан бүтүп келди. 20 бала аз биздин директорубуз Жолдошжан жигит дагы, аз биздин мүдүр директорубуз, ошо бар курсташтар жолдошум Москвадан бүтүп келди. Алар бүткөн жылы 2021 бүтүп келишкен. 2021 алар бүттү, биз да бияктан бүттүк. Анан эле ошентип анан жана площадьда баягы оюн зоок болуп бүт театрларды баягы чыгарат эмеспи? Ошентип чыгарып, ошол жактан таанышып, анан эле сүйлөшүп, көп деле сүйлөшкөн жокпуз чын. Августта мына тааныштык, анан эле февралдын 5-inde үйлөнүп алдык, баш кошуп алганбыз да. Эми жактыруу сүйлөшүп жүрдүк, эми мындайчы бирок ал кезде момун кыз жигит ээрчишпейбиз, телефон жок кезде ал кезде мындай эле театрдан телефон мен бошобойм, алдында спектакль бошобойт, кандайсыз сүйлөшүп коюп ушинтебиз анан эле мен да артист, ал да актер болсо, анан экөөбүздөн арындык, экөөбүздөн жердеш болуп жүрүп калдык, акталалык болгон эле. Келе үйлөнүп алалы дегендей эле болуп эле сүйлөшүү жолу менен мен деле ошондой болдум. Анткени өзгөчө артист кыздар көрүп атпайбызбы? Артист болуп иштейм дебесең, анда артист келе тийди, мен да кулагыма куючканда көрүп эле жүрөм, канчалар бизде азыр деле кыздар артистке чыкпаган кыздарыбыз көбү деген чыгармачылыктан кетип калат. Же болбосо эки ажырым жолго түшүп калып атышкандар көп да. Көрүп эле жүрөбүз. Эми ошон үчүн бизге үйлөнгөндө мен ошо экөөбүздөн жолдошум деле, мен эле эмес, жолдошум айтыптыр. Өзүм театрда иштесем, айлыгым аз болсо, анан башка жака үйлөнсөм, эми анан талабы бөлөк да. Үйлөнбагыш керек, анан тигин апка муну анан түшүнбөсө кандай болуп калат деп эле, ал деле ошондой максатта. Мен деле башка, мен эми точно артист болбой калам да, башка тийсем деп атып эле ошо кийин үйлөнсөм, анан айтып калдым, жолдошум деле мурда сүйлөшкөн кызы бар болчу экен. Анан эле ошону кандай болуп калат, багаламбы, анан кантем деп аткан эме деле, кой үйлөнсөк экөөбүз артистте бир түшүнөбүз деп эле ушундай сыяктуу да болду. Бирок албетте сезим болду, жөн эле үйлөнүп алган жокпуз, сүйлөштүк, анан бирок көп деле сүйлөшкөн жокпуз. Ушу бат-бат эле болуп эле үйлөнүп алалы, кыз жигит келсе кыз даярдептир, күйөө тийип кеттим. Ошентип эле анан ошол күндөн тартам мына түтүн булатып келатабыз. Бирок чын бир дагы биз жолдош экөөбүз үйлөндүк, айылга барып бата алып 4-5 эле күн жүрдүк. Келдик, келери менен эле жолдошум Ошко гастролго кетип калды 25 күнгө. Анан эле кайра келди, анан бизде гастролдор болду. Ушинтип атып эле күндөр өтүп дегендейчи, ушинтип бирибиз түшүнүшүп, жок эч кандай кызганыч болбойт. Мен эле азыр эле суроо бере беришет да, көбү жаза берет, күйөөңүз деген башка экен деп ойлогонбуз, билесиздер да. Анан кызганбайсыңарбы, артисттер ушундай кантип аял күйөөсү кантип ойнойсуңар дейт да. Түшүнөт, ошо ойноп аткан менин партнерлорум, күйөөмдө ойноп аткан канчанын актерлордун партнеру аял болуп ойноп жүрөм. Бирок ошолордун баары менен биз жакшы катыштабыз, үй бүлөлүк катыштабыз. Анан өткөндө үйдө отурсак Аскат менен камчы келип калыптыр. Анан жолдошум болуп чай ичип отурган бир маалда жумуш чыгып калды жолдом. Сен эки күйөөңө чай бере берчи, мен азыр келем деп башка иштерим менен кетип калды, анан күлүп элечи. Анан андай жок чын. Ошо мен ошон үчүн эми азыр улуу эле болуп калдым да, театрдын аксакалдарынын катарын толуктап калдык. Анан жаштарга кеңешем, өзгөчө биздин чыгармачылык, актер, актрисаларга айта берем, бизде да мына бойдоктор аябай көп. Бойдок кыздар, бойдок таланттуу балдар бар. Эмне үчүн бири-бириңер үйлөнүп албайсыңар деп жүрсөм. Койчу, булар мени карап, жакпайт деп таң калам эми. Эмнеге дейм, идеальный күйөө болбойт. Аны деген жонойсуң, чаптайсың, аласың, кошосуң, ушинтип кийгизесиң, жакпаны аласың. Ошентип атып таптынакай болгон күйөө болуп чыга келет. Ошондой болот. Антип жигит тандап же кыз тандап жүрө берсеңер, анда кыйын болот дейм. Эркек жигиттерге чыгармачылык жеңилирээк да. Кыздарга чынын айтсам, түшүнгөндөр аз, түшүнгөндөр бар, жок дебейм. Чыгармачылыктан алыс дагы турмуш куруп жашап, актриса болуп ишин улантып аткан актрисалар да жок эмес, бар. Бирок көбүнчө чын кыйыныраак болуп калат да. Же чыгармачылыктан кетиш керек болуп калат, же болбосо эки ажырым жолго түшүш керек. Ушундай болуп, мындай аябай эле кыйын да. Бизде бар мына театрда көбүнчө мындай аял күйөөсү артисттердики мындай жакшы да, эмеси мындай кыйналбайт. Мисалы, мага съемка чыгып калса, баланчада съемкалар болгондо баланчадан нарында съемка дейт. Хорошо деп ошол кезге туштап туруп эле үй бүлөмдүн тамак аштарын даярдап, жолдошум ошол кезде убакытка бошогудай кылып,
баягы график түзүп алабыз. Баланчада илим үйдө болгон кезде же анда мындай кылалы, жылдырабыз деп сүйлөшүүлөр болот да. Ошентип сүйлөшүп, жайма жай барып, ишибизди кылып, съемкабызды бүтүрүп, анан келип калабыз. А жана кээбилер кыздар айтпайм, деп мындай көрүп жүрөм, съемка учурунда калчылдашып, деп чалып, кайра тынчыналып, кыжаалат болушуп, аябай ушинткен кыздар да бар да, көрүп деп ичимен жаман эме кылам да. Ошондой болуп калат да. Ошон үчүн жаштарга, өзгөчө кыздарга, чыгармачыл кыздарга ошо жаңы актриса болом, ушул кесипти аркалайм десеңер, байкап, ичара байкап турмушка чыксаңыздар жакшы болот деп коеюнбу. Сваха эмне дейт? Барго жана давай поженимся болуп кеттим го. Жолдошуңуз экөөңүздүн видеоңуздарды көп чыгарып каласыз го, анан экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы сый дагы деле бар экен да. Билбейм, мен сүйүү деп айткандан кичине эме кылып атам, бирок ортоңуздарда сый мамиле, жылуу мамиле көрүнүп турат да. Анан бул нерсе көп үй бүлөдө жок азыркы учурда. Ошондой узак мамиледеги үй бүлөдөгү сезимдерди сактап калуу, үй бүлөнү сактап калуу бул аялдын акылмандыгынанбы же кандай болуп калат? Сүйүү, эмне бир айтканда, эмне карганда эмне сүйүү болбойбу деп жаман айттыңыз. Сүйүү, дагы деле сүйөбүз бири-бирибизди. Жаш мындай да, жолдошум экөөбүз көп нерсени башынан өткөрдүк да, 25 жыл болуп калды, оңой деле эмес да. Жаштык кезде өйдө ылдый болду, идеальный үй бүлөбүз, деле бир сен менен дешпегенбиз дегенден алысмын. Чын уруш болот. Ар бир нормальный үй бүлөдө уруш болгону болот. Тартышабыз, нары кетебиз, бери кетебиз, мындай болбойт деп, катуу сөз үндөрүбүз чыгат деген, билбейм, кандай эле адамдар эле айтпасачы болот. Бирок ортодо өтө уруш калып барган чакта бир сөзгө келишип дегендей, мен үй бүлөдө канткенде бекемделет деп ойлойм да. Мен ошол өзүм азыр кийинки учурда ушуну айтам да. Ынтымак албетте, анан ишеним бири-бирине. Анан калп айтпоо, чын. Мисалы, биз Илим экөөбүз үйлөнгөн күндөн тарта экөөбүздүн капчыгыбыз бир. Эч качан мен Илимден алган 1 сомду жашырып көргөн эмесмин. Илим да ошондой. Каяктан канча акча алат, деле бир жашырып калбайт. Анан үй бүлөдө акчасын алып келип берет. Үй бүлөдө эми акчаны мен кармайм. Кармайм дегенде мен алып алып мынтпейм, бирок жолдош колу ачык. Жак бияка чачырганын башында эметип жүрдү, айлыгын ага алып келип берчүмүн да. Десем айдан айга бизки айлык да жетпей калат. Мындай түгөнүп калып акчабыз жок, карыз. Эми карыздап деле жүрдүк, эми андан кийин анан эле кой сен эле кармачы депчи, өзүнө ишене албай калыш керек да. Анан эле алып келет айлыгын. БАДыда бизде иштеген кыздар айтат да. Агайдын карточкасы сиз кармап жүрөсүзбү? Көрүп калыпсың. Эми деп мындай эми алып таң албайм. Ортодо турат, керектүү кезде берип коет, мен бирдеме керек да. Ошентет. Анан ошонун баары көрүп жүрөм көп эле үй бүлөнүнчү. Аял өз акчасын өзү пайдаланып, көөсү, жолдошу өзү пайдаланып. Ошондой болуп калды го. Ошондой болуп калды. Бирок анткени кандай үй бүлө билбейм да, ортодо болуш керек да. Азыр эме депчи, менин акчам, күйөөм акчасы общий акча депчи. Ошол нерсе анан жана көбүнчөсү азыркы учурда эме болуп калды го, ажырашып кетсең эле жашооң салым болуп калат деген нерселер дагы көп мындай пропаганда болуп баратат го. Ошонуго мындай жооп алгым келип атат да. Бул нерсе туурабы же туура эмеспи, же кандай, же ар бир үй бүлө өзүнүн көз карашына жараша курабы? Мен бирок ушу анын капчыгы. Конечно, эркек кишинин милдети үй бүлөсүн, аялын, бала чакасын камсыздаш керек. Ал туп-туура эле. Бирок эми жолдошуңду көрүп турсаң, баягы миллион таап мынтип атсаң, анда десе болот. Анан экөөң бир тармакты аркалап атсак, бир жолдо чогуу келе атсак, анан көрүп туруп эле анан жок деп анын акчасын общий пайдаланып өзүң акчасын каяка кетиресиң анда? Мисалычы, ошо жолдош экөөбүз чогултуп, акчабыз 1 сом бизден өкмөттөн эчтеке алган жокпуз. Үй, тиги бул деген өкмөттөн тиги. Биз ошо монтип чогултуп, 1 сомдон чогултуп алып, участок сатып алдык депчи. Анан жок ошо тиги
ушинтип мына кийин эле алдык биз деле участокты. Мынтип алдык, анан салдык, кичинекей салдык, анан ушинтип анан бизге чоңойтолу деп ушинтип 1 сомдон бери чогултуп мындай салдык да. Анан эгерде жолдошума мен да жардам бербесем, ал өзүнүн кылсын десем, анда ошо жерге жетет белек, үй бүлөсү бирдей алып кетиш керек да. Анан балдарымды көрүп жүрөм, анда үй бүлөнү эле айтып атпайм жаңы эле. Аял өзүнүн акчасын өзү пайдаланат, эркек өзүнчө пайдаланат, чачыранды. Мен өзүм баштан эле ушундай экенмин, ата энем ушундайбы же өзүбүзбү, аябай сарамжалдымын. Мен мындай акчаны мындай тырышпайм, мындай дейм, бирок сарамжалдуу пайдаланам. Анча-мынча жери баса турган болсо, басып кетем. Мисалы, могу жумуштан спектакль, мен эмне үчүн автобуста жүрөм, элдин баары автобуста жүрөсүзбү депчи. Таксиге түшсөм деле болот. Кудурет деле жетет эми таксигечи. Бирок эми ошол өзүбүздүн үй бүлөгө такси жөн эле бергенден көрө деп. Эмне үчүн? 1 саат кичине убактым кененирээк чыгып койсом, эртерээк жетем. 20 сом менен автобус менен жетем. Мисалычы, могу спектакль бүткөндөн кийин деле шашпай эле 10 мага барат, автобуска отуруп 20 сом менен кетсем, эми ашып кетсе бир жарым саат кечирээк чыгам. Чөнтөктө бирок акчам калып атат да. Ошого аны сүт алсам, үй бүлөмө продукт алсам, мындай чогуу жейбиз да, канча күн. Ошентип сарамжалдуулуктан мындай үй бүлөбүз мындай өсүп өнүп келатабыз го, эми аябай могу гүлдөп кеткен жокпуз. Эл катарыбыз да. Элден артта эмеспиз, эл катары жашап келатабыз. Болбосо чын мындай биздин өзгөчө театр тармагында өзгөчө ошо жаштардан көбү үйлүү боло элек. Чын аябай өкүндүрөт ушул нерсе, чын. Мамлекет деле көңүл буруп койсо аябай жакшы болот да. Бирок азыр мына Кудай буйруса ипотекаларда очередте турушат. Буйруса тийип калса төлөшөт аны. Ушу мүмкүнчүлүк жакшылык берип койду, госипотеканы кылып койду, бүт жашта турат. Бирок турганда да айлыктар жетпейт деп азыр мындай болуп атат. Балким айтам да мен да, ушу кандай бир жолдор менен ушу жакшы таланттуу артисттер, биздин эле театр эмес, канча кыргыз драма театры, ошо эле башка театрдын артисттери квартиралап жашап жүргөндөр канча. Ошо квартирадан балдарын үйлөнтүп атат, кыздарын берип атат. Бул деле өкүнүчтүү. Аракет кылайын, эми андай башкага кетип калайын десе, театрын сүйөт, кесибин сүйөт. Анан ушинтип негизи мындай ушу театрда иштеген өзгөчө шоу-бизнес кошпойм, жана кино блогерлер кошпойм. Именно театр тармагында аркалаган ошо опера балет ичине кошулат. Ошолордун баарын баа берем да. Ушундай кичинекей айлык менен ушу театрын сүйүп, кетпей иштеп, анан кетип калса эле болмок, кетпей иштейт. Анан чын кээ кыйналып, чын-чында эле аябай жашоосу өтпөй кыйналып, балдары талаптар көп, балдар чоңойгон сайын чоң жейт, чоң ичет, ошондо кыйналып, анан таштап кетип, сон канча таланттуу балдар келет да, анан кеткендер канча, могу сонун актриса ачат, сонун артистка экен, кыйын экен, таланттуу экен дейт, монтип кетип жашоо үйлөнгөндөн кийин, жаш актер балдарыбыз үйлөнгөндөн кийин көбүн угуп деле жүрөм, биздин балдар деп бизде сонун балдар кетип калыш театрдан. 2 бала болуп кеттим, жашам квартира, кыйналып, анда мындай жумуш деп стройкага кеткен балдар аз эмес. Көп чын биздин театр. Башка театрдан деле мына жолдошум деле Москвадан бүтүп келген, 21 бала бүтүп келген. Таланттуу, сулуу, татынакай, таланттуу. Ошол мына азыр ашып кетсе 5-6 эле театрда иштейт. Калганы бүт ушу жашоонун айынан кыйналып кайра Москвага кетип калгандар бар. Ушундай болот экен, жашоо экен булчу. Анан эле кыйналып, көгөрүп, сарамжалдуулук менен биз ушинтип ушул жака жеттик. Биз жалгыз эле эмеспиз. Жолдошум экөөбүз эле эмес, биз сыяктуу, биздин катарыбызды толуктаган, биз сыяктуу курбуларыбыз, теңтуштарыбыз, кесиптештерибиз бар. Ушинтип иштеп келаткан. Гүлжамал эже, сиздин азыркы учурда популярдуулугуңуз андан беш бетер артты десем болот. Социалдык баракчада аябай көп катталуу үчүн чогулттуңуз. Анан бул жана мелдешпедиңизби жолдошуңуз менен? Мелдешкен идея каяктан чыкты? Анан сизди көрүп башка келин кыздар дагы аябай сиздин артыңыздан жолдоштору менен мелдешип трендке айланып кетти. Анан азыркы учурда сиз менен кошо биз дагы сиздин машинаңызды күтүп атабыз. Айтпа. Анан ошол боюнча айта кетсеңиз, сиз күттүңүз беле негизи ушунча адам катталат деп сизге? Жок, ошондой болуп атпайбы маселе. Мен апам айттым, жакында эле операция болбоду. Уже соц тармактарда көрүп атасыздар. Апам ушу жүрөгүнүн оор операция көтөрдү, 8 сааттык. Буга чейин эле ооруп жүргөн. Анан биздин арында высокогорный айылыбызда. Анан
аякка барса кыйналат, отдышка берип эле ушинтип атып эле акыркы жылдары 1-2 жыл баягы өлүм житим бирдеме той аш болгондо эле барып калбаса, апам шаарда эле эжемдикинде болуп атат да. Эжем кызы менен каралашып, айтпайм, бирок оорусу күчөгөндөн күчөп эле бараткан. Анан көрсөтсөк жүрөгүнө стенд салыш керек деп аткан да. Анан стендти жөн салбайт экен. Ага стенд салдыралы десек эле ашказанда чыгып калды. Ашказан дарыладык. Анан аягын минтип атып эми көрсөтөлү деп анан эткичекти кереги деле жок болуп калды. Пока кереги жок стендтин деп да алышты. Кайра эмне жок десек биз барбай коебуз да кыргыздарчы. Анда кереги жок экен деп сүйүнүп калганбыз. Бирок отдышкасы күчөгөндөн күчөп эле демигип эле жерге күкүм түшүп кетсе ала албай, алса күйгүп тим эле аны чачып калганбыз жана. Ким чөнтүгүнө бирди салып, үйгө бирди коюп деп ушинтип калганбыз да. Анан эле мына деп анан кайра эле болбойт деп анан эле мен да жумуштан бошобой айтып атпайм, быйыл өзгөчө катуу иштедик биздин театр. Августтун 1-инен тарта тим эле Москвадан келди, жактан келди, бичилер келип атып, тынбай иштеп атып, бошой убакыт жок. Анан мен башка болот го бир үйдөн бирөө. Ошо апамды айтпайм, өзүм тараптан деле, кайын журтумдан деле кийим ооруп келеби, базарлап келеби, тойго келеби, мен милдетим да. Ошолор тойго ишип кийим алар билесиңер, тойго кийиниш керек. Кийинсе базарлайм. Да больницага келсе, больницалатып нары бери жетелеп, ушу мен да үйдөн да ошонусу мен. Эжекелерим бошой жаңы эле жумушка кирген. Сиңдим боюнда бар. Анан ушу мени күтүп калышты. Мен да бошой анан ноябрда башында бошоп, анан апамды көрсөтүп, жана стендин тарткан салдырдык. Стенд салдыралы десе стендке болбойт, открытый операция керек, ачык операция экен. Анан ошо бизде жасалат экен. Анан бизде кардиохирургияга барып, ошентип анан апам ооруганда кошо ооруп больницада жүрүп, эми больницанын да аурасын билесиз да. Тип апам карап, чүнчүп, мындай депрессия болуп, өзүм да депрессия болуп түшүп кеткен жокмун эми, бирок апам кыйналып, ошо апам кыйналса кошо кыйналып, эми оңой эмес экен да, 8 сааттык операция, ошо 2 клапан алмаштан шунт койду жүрөгүнө, 3 шунт тамырдан алат экен да. Анан эми 70тен өткөн кишиге кыйын экен. Анан ошолор болуп, анан эчтеге эмнени киргизем, история киргизбейм, эч жерге барбайм. Съемка 1-2 чыкты, андан да апам караш керек да. Баш тартып, ушундай болуп, апам деле карап калдым. Анан ошентип атып эле такыр эле негизи көтөрүлбөй койгон. Подписчигим көтөрүлбөйт. Негизи эле подписчик жолтуш кыйын экен. Чын эле кыйын. Кандай эле элдерге подписчик келе берет дечим буга чейин элечи. Анан эле кинолорго түшүп атам, мен көп эле жерге түшөм го, билесиңер, кинолорго чакпак жумуштар көп эле чакырыктар болот, анан эле подписчик келбейт. Анан ошондо аябай түшүп кеткен жок, бирок токтой эле турду да. 50-ге жете албай койдум. 49, 100төн ашпайт десең, канчадан беричи. Анан өзүм да иштебей койдум, анан деп аткам. Анан эле апам чыгып келип, азыр жакшы үйдө да. Сонун апам, аябай жакшы. Шишиктери кетип, сонун болуп калды. Анан эми азыр калыбына келиш үчүн бир 3-4 ай карап койсок, Кудай буйрса, баягыдай чуркап, дүкүлдөп апам жаны тынбайт өзү. Ошентип баягыдай калыбына келет деген ишеничибиз чоң. Буйрса жакшы болуп калды апам, Кудай ден соолугун берсин. Анан эле жана биздин мелдеш эмнеден чыкты. Анан карайсың да, сөзсүз күндө карап, историяларга элдикин карап турасың да. Анан Байкуш кинонун продюсери Нурсултандын келинчеги Диана деп. Мен деле ага подписка эмес болчу экенмин да. Ошол күйөөсүнө, жолдошуна Нурсултан монтсем канча 10-15 подписчик чогултсам, мен эмне алып бересиң? Телефон алып бербейсиңби деп атпады беле деп көрдүм. Нурсултан неме кылып, анан эле аны блогер аяштары, курбулары колдоп кетпедиби деп чыгып кетти го. Анан мен ошондо катталдым, ошол кызга. Ошондо катталдым. Андай жок болчу. Катталган ийгилик каалайм, азаматсың, алдыртып ал. Нурсултанга деген телефон деген арзыбаган нерсе деп жазып койгом. Десе, эже, рахмат деп мага келиптир сообщениячи Инстаграмдан. Анан деп койдум, анан эле ошонун негизи эле буга чейин машина алып берчи деп аткам. Акыркы 1 жыл, 2 жылда эл тааныйт. Айтпайм, автобус менен жүрсөм, эже, саламатсызбы, түшүп алалычы сүрөткө, автограф берип коюңузчу дейт. Ар кандай айта берет да. Автобус маршруткага түшүп алып, дордойго барабызсың да, барсаң момунтуп тиктешип, эже деп суроолор берип бүтпөгөндөр да көп да арасынанчы, деп элечи. Андан жылдыз болуп калдым дебейм, бирок эл таанып эле, анан кээде маска тагынып алып, ишип ушинтесиң, анан жүрөсүң да айла жок. Анан болсо жолдошум машинеси бар, анан жолдошум машинасы жаңыртып алсак андан көрө деп жүрчү да.
Анан машина алып берчи, мага матчтел алып берчи десем, отур машинаны жаңырталы, анан кийин алып берем деп жүрчү. Негизичи кийин алып берем деп койгон. Алып бербейм деп анан жаңыртып алайын дедим. Жолдошум байки быйыл 50ге чыкты. Анан мейли жаңыртса жаңыртып алсын деп жүргөм. Анан ошо өзүнүн биртке ошо эме кылып жүргөн акчасы албай айлыгын чогултуп жүргөн да. Аны билем да. Анан эле ошону көрүп туруп эле анан негизинде 10 миң 60 миң болсо матч алып бересиң менен ошону көрүп туруп давай деп чайны да ушуп шишип да тартып салып турсуң деп атпайбы кийин ушупчу ушинтип атат кел депчи. Ал чын эле матч алдырып алайын деген неме ниетте эле баягы кылбайсың кел деп спор болгон чын элечи. Матчке жеткидей акчасы бар байкеңердин дейинчи. Чоң машинага жетпесе да кыйнаган жокмун ошосун айтат да артыңда бирдемени билип алып туруп анан мелдешесиң да болбосо жөн эле үмүт алып туруп баланча алып бер десем ой дейт да мисалчы ал деле мен ошону билип анткени капчылык бир билем да анан сырттан бирөөдөн сураган жокмун да. Жигитиң болсо балким жаңы сүйлөшүп атсаң алып бер десем аны билбейм канча табарынчы. Анан жолдош деген бөлөктө жаңында жүргөн иш. Анан билем ошону билип туруп негизи машина алдыртып алайын деген максатта эле киргизип койдум да 10 миң топчу. Анан кайра ойлоп баштадым. Апей деп айтпайм 50ден ашпасам 10 миң балени келеби деп ойлодум да. Апей анда 10 миң келбей калса это эмне кылам эми деп 17 Pro Max деп койдумбу десем каяктан элестетип мен классташ балам сотка сатат эме сумдачы элестетип ошону карызга алганымды элестетип баштадым да келбей алсам эмне кылам депчи бербей жетпей калсам дегичи анан ошентип эле спор болуп киргизип койдум. Анан эле тиги жумушка кетип анан 3-4-5 сааттын ичинде 25-30 болуп эме айткандай өсүп кетти да. Анан эле элдин баары деп чала баштады. Бирөө чалып туруп, эмне матч дейсиз, матчтен жогоруга таттыктоосуз деп элдерден келип атат, момундай аябай ол эле адам деген дух берип койсо, дем күч болсо, монтип чыйралып кетет экенсиң да. Анан эле кечинде өлө күттүк, аябай сүйүндүп карап коем, түн менен монткен сайын бир бар учуп калдым. Түн менен анан жолдошум жумуштан кеч келди ал күнү да. Кеч келген анан айттым, алып бересиң десем, алып бердим. Кайра эметпей, келе 100гө жеткирели. Бирок чын эле подписчик эметсең алып бересиңби дедим да. Чоңураак эле алып бер деп эле анын аркасы ошондой болуп кетти да. Андан эркиси матчке деле ыраазымын, алып берсе ага деле сүйүнөм чын. Жок жаман деген сөз бар го кыргызда. Жок жаман, мындай болуп турса анысы деле жаман эмес. Анан бирок андан 100 миңи чын эле подписчик чогултуп алуу максатында андан мелдештим да. Анан тиги деп калды. Аны эми күтүп атам чын 100 эле болчу. Анан бирок айткам жаңы жылга чейин деп. Эми матчтын ары кичине өсүш үчүн акча табыш керек да жолдошум дагычы. Анан жөн эле азыр алып бер 100 болсоң эле алып бербейсиңби кана дегендер да жазып атат. 100 болбоду кана депчи. Анан эми жаңы жылды күтөлү деп мен жаңы жыл дегем. Анан эми 100дөн аштык дагы эле келе берсин дейинчи. Ошо анан буйрса күтүп атам эми бирок кандай машина алып берет. Бир айтты тандайсызбы өзүңүз тандооңуз коесузбу? Жок. Жолдошум кандай алып берет? Ошону кандай алып берсе дагы мындай ак жолтой болуп эле ушу жакшылыкка айдайлы. Анан ал мындай эгер тандайсың жүрүүдө эчтип барса да балким көрмөкмүн. Бирок кандай алып берсе ошо макул. Эң башкысы алып берсин да мага. Бересиң. Ошону менен биз дагы Илим мырзадан машинанын баары катталуучуларын күтүп атабыз. Катталуучулардын арасында мен дагы бармын. Дагы деле күтөрөбүз. Аз калды 200гө жетейин деп 10 миңдей калды. Кудай буйруса, урматтуу кыргыз элим, бизде өзгөчө чыгармачылык эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң бийиксиң деген сөз бар кыргызда. Кандай сөз? Ошону саарындай колдоп дагы деле коштой берсеңиздер, буйруса 200 сиздер мынтип колдосоңор түм эле мен аябай учуп калдым. Сиздердин дем күчүңүздөр эле мага чын чоң түрткү болуп эле шыгма шык айтпайм спектакльде ойногум келет, бир башкача ойноп атам чын мурда эле ойночумун. Бирок ушундай бир башкача учуп түм эле бир көкөлөп жүрөм, бир айтпагыла сөз жок чын. Анан Кудайым буйруса жаңы жылды күтүп атам. Кудай жолдошума байкеңерге күч кубат берип, ден соолугу болуп турса, жаңы жылда аперет. Ушундай дем менен бүгүн биз маекти жыйынтыктап атабыз. Ал эми сиздерге жакты деген ойдобуз. Бизге каттала элек болсоңуз, катталып кетиңиздер, комментарий жазыңыздар, анан Гүлжамал эжеге катталып кетиңиздер аккаунтуна. Күтөм.